Саламатсыңарбы балдар. Биздин бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз Алыкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасы. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылык жолун билишет. Жеңишбек поэмасы жөнүндө кеңири маалымат алышат. Поэма аркылуу окуучулардын кыялдануусу, элестетүүсү, мекенге болгон сүйүүсү калыптанат. Ынтымактуулукка, бири-бирин сыйлоого, патриоттуулукка, эли жерин сүйүүгө тарбияланышат. Биз мурунку сабакта Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө кеңири сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта акындын эң бир көрүнүктүү чыгармасы болгон Жеңишбек поэмасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жеңишбек поэмасы акындын эң бир көрүнүктүү чыгармасы десем жаңылышпаймын. Бул чыгарманы акын бизге 1945-жылы жазып калтырып кеткен. Жеңишбек поэмасы мазмуну эмоциалдык жактан курч кылган, окурмандын ичин аңтарып жүрөгүн сыздаткан, баш каармандын аянычтуу абалы, бөксөрбөс убайымы, согуш мезгилинен тынчтык күнгө карап сарыккан көп трагедиянын баарын кескин сездирет. Далай кишинин башына түшкөн арман күйүтүн, муң кайгысын, таасын билдирет. Алыкул Осмонов Жеңишбек поэмасын 156 саптан жазган. Чыгарма 156 саптан турганы менен анын ички мазмунунда көөдөнгө толо турган окуяларды кездештиребиз. Анда эмесе балдар, Жеңишбек поэмасын баштайбыз. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, жарга уруп, жаркылдаткан жаштык отун, жашоодо канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала буурул жалын чыгат. Анткени ар бир жандын күткөнү бар, ашыктык тааныш тууган инагалар. Азамат көзү барда көп байкалбайт, жок болсо кайранай деп сагындырар. Бул жерде ата-энелер, жаш-карылар, түрлүү түс, түрлүү улуттун барлыгы бар. Адамзат тирүү жүрсөң көңүлгө албайт, жок болсоң аттиң-ай деп арман кылат. Эл түшөт, кеме токтойт, аркан салат. Азоодой тизгин бербей албуттанып, бирөөлөр аба келеп байке десе, бирөөлөр кулунум деп жашы тамып. Бул саптар Алыкул Осмоновго таандык экендигин бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул саптарда кыргыз абышкасынын трагедиясы тууралуу жазылган. Бул поэмада кандуу согушта жалгыз уулу Жеңишбектен ажыраган Миңбай аттуу карыянын күйүтү, арманы, муң кайгысы баяндалат. Ал баласынын курман болгондугу тууралуу кара кагазга ынанбайт. Өлдү дегенге моюн сунбай, ал тургай ар бир ирмемди аны күтүп жол карайт. Ошентип улуу ата мекендик согуш аяктап, жеңиш тартуулаган күндөр Кыргызстанга, анын ичинен көл өрөөнүнө келет. Башкалар жоо жеңген жакындарын күтүп Пиристанга барса, Миңбай чалда куруу үмүткө азгырылып, эл менен кошо барып алат. Кеме кайра-кайра жоокерлердин жаңы тобун алып келет. Кеме келген сайын Миңбайдын күткөнү ордунан чыкпайт. Бул сапарда чал дагы кеме күтөт. Күткөндөр кайра тарай суюлганда, ак сакал бир чал калды Пиристанда. Сүрдүгүп ташка тийген тулпарга окшоп, жарыктык аяк шилтейт араң гана. Ким десең, бул карыя Миңбай ата. Көз салат эртели кеч батыш жакка. Көл менен бул да кошо уулун күтөт. Күткөнү дайым чеки, дайым ката. Жеңишбек, анын уулу, жеңишке бек. Жеңиштеп, жакшы үмүткө жеңиш тилеп,
Turmуштун жеңип чыккан күнүн арнап, ат койгон баласына жеңишбек деп. Бир эмес ындыны өчүп нечен курдай, кур кайткан азыркыдай шордуу Миңбай, бирок да үмүт чиркин кур эмеспи, тереңдеп оргуп чыгат тим тура албай. Чалгайтпай эне келет кез-кездерде, толтуруп ууз кымыз ак кесеге, ичкиндеп жүргүнчүгө тартуу кылып, жаш төгөт кечигет деп уулум неге. Билгизбей ата-энеге кээ күндөрү, токтотуп толкун уруп терең түрдө, булардын кызы келет пароходко, ой жоруп муңду кайтып нечен түргө. Дүйнө өмүр уул бердиң, бала бердиң, дүйнө өмүр алоолонуп жана бердиң, неге сен алыс кеткен сапарыңдан эриң жок жайдыктатып кайра келдиң. Дүйнө өмүр өңгө бердиң, үй жай бердиң, күңкөрдеп бар белекти белендедиң, неге сен ырак кеткен сапарыңдан эскирип канатынан кайра келдиң. Миңбай чал көп отурду ушуну ойлоп, элестеп жеңишпеги алдыда ойноп, ай жазган берериңди аларыңды ким билсин деп өзүнчө күңктеп коет. Байлалуу четте турган атын алып, бошобой болочокко кайраттанып, жапжалгыз адетинче кайра кетти, көңүлсүз күрөң атты камчыланып. Миңбай карыя адатынча пристандан өзү жалгыз кайтып, үйүнө баргысы келбей, доосу Курманбектикине кайрылат. Курманбек майданга 6 уулун аттантып, ошолордун ичинен экөөсү гана жараланып кайра келгенин кеп кылат. Миңбайга кайрат айтат. Анан өзү 70 жаштан өтүп, аялы 60 жашта уулдуу болгонун сүйүнчүлөйт. Курманбек эл кутманы 70 жашта, кемпири 60 жашта ушул жазда, не бир алп уландарды кайкалатат, экөө тең тамашалап учурашса. Миңбай чал салам айтып эшик ачып, Курманбек алик алат бери басып, чай ичип бир аз мезгил өткөн кезде, улууга улуу сүйлөп жубаткансып. Эй Миңбай, кайратың жок кем экенсиң, күйүткө күйүп жүрөт эрте кечиң, жалгызым деп арман кылып, жарабас башыңды ийип жер тиктешиң. Соо болсо кайра келет күчүн сынап, жок өлсө ата журтту кайгы кылат, көмүлгөн боз топурак мүрзөсүнө, жыл өтсө бир түп чынар өсүп чыгат. Ал эмес 6 кетти дал өзүмдөн, канча уул кетти дагы өзгөлөрдөн, ошонон экөө кайтты жараланып, ошондо да жаш тамган жок бул көзүмдөн. Тагдырга арман кылбайм чексиз бактым, мөмөсүз куураган жок тал бутактын, 70-тен 80 жашка оогон кезде, карагын мына мындай уул таптым. Замана керек десе муну да алсын, журт коргоп курал кармап жоого барсын, күттүрсүн эр азамат сагындырсын, мындагы аз уйкулуу эн атасын. Дегенде Миңбай ата бешикти ачат, караса аппак болуп уул жатат. Жеңишбек аты болсун Курмаке деп, кубанып, кубаттанып көңүл басат. Өмүрдүн кар болгон жок коңгон кушу, 70 жаштын алыс жолдогусу, Жеңишбек болсо болсун жеңиш күнү, дал бүгүн өткөн жылдын май 9-у. Миңбай чал ат токунуп кайраттанып, кайрылып үйгө барбай көлгө барат. Көл терең шарпылдаган доолу толкун, тереңдеп эмнени издеп эмнени табат. Жеңишбек Миңбай чалдын жалгыз уулу. Ал дагы эл катары эли жерин коргоо үчүн курал кармап жоого аттанган. Ал эли жерин сүйгөн эр жүрөк, патриот жигиттерден болгон.
Ал эли жерин коргоо үчүн согушка аттанып, Варшавада болгон согушта батырларча курман болгон. Анын элеси ар дайым ата-энесинин, бир туугандарынын, айылдаштарынын жана кыргыз элинин жүрөгүндө өмүр бою сакталат. Жеңишбек жалгыз уулу кайран бала, жароокер, ыйманы ысык эн атага, ойгонбой көккө аралаш уктап жатат, күмбөздө Варшаванын бер жагында. Ал эми ата-энеге эркелебейт, биздерге аба келеп кол да бербейт, канчалык үмүт үзбөй күткөн менен, калкылдап кеме менен кайра келбейт. Жеңишбек жеңиш тилеп курман болгон, ок тийип маңдайына ара жолдон, атама мен өлдү деп айта бар деп, сөз айткан көл толкуну борошодон. Көл толкуйт атасына белги берет, антпесе кур толкундун неси керек, бирок да үмүт кургур кыйын тура, атасы кайра кетет, кайра келет. Кой ата, жолдош болбо, жок пайдага, жол карап көл боюна ат байлаба, Жеңишбек сенин уулуң жеңиш күнү, жадырап келип турар жыл айлана. Алыкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасы боюнча башка акын жазуучулар да өз ойлорун билдирип, чыгармага баа берип кеткен. Залкар кара сөз чебери Жакыпбеков Жеңишбек поэмасы Алыкулдун чолпону деп баа берген. Бул туурасында күндөлүгүнө жазып калтырган. Турмушка өкүнө кетип, Жеңишбекти окуй койсоң, Жеңишбек Алыкулдун чолпону. Жеңишбекти окуп отурсаң, эрте жазда көл жээгинде атыр жытка мас болгондон аша кетесиң деп айтып өткөн. Жеңишбектен таттуу, рахаттуу аба жок, болсо да аз, деп өз оюн бекемдеген. Албетте, Алыкулдун ар бир чыгармасынын ичинде өзүнчө зор сыр жатат. Ошолордун катарын Жеңишбек поэмасы да толуктап кетет. Анда эмесе окуучулар, ушуну менен мен бүгүнкү сабакты жыйынтыктаймын. Силер бүгүнкү сабактан эмнелерди алдыңар? Ошолорду бышыктоо максатында мен силерге бир канча суроолорду жөнөтөм. Ошол суроолорго мага жооп жазып, кайра мага жибересиңер. Саламатта болгула.